Жылдыздар кесибин алмаштырат. Бул рубриканын коногу ырчы Данияр Эрматов. Эгер Данияр мырза сатуучу болсо, өз ишин канчалык деңгээлде аткармак? Мына ушуну сынап көрүү үчүн Эрматовго балмуздак саттырмакчыбыз. Салам Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто ырчы Данияр Эрматов. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Жалпы Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Анда Данияр мырза, эмне кылалы, баштайлыбы? Ооба, Кудай буйруса, баштайбыз. Азыр мен балмуздак сатам, достор. Чөнтөгүмө майдакчылар салып алдым. Булар баягы сдачага керек болуп калышы мүмкүн. Даярданып келдим атайын. Кудай буйруса азыр баштайбыз, анда экөөбүзгө ийгилик. Кеттик анда. Ооба. Эми элдер алса экен бизди уят кылбай, Ошону айтсаңыз, бүгүн канча кардар табат болуп экенбиз? Кудай буйруса азыр аракет кылабыз. Ар жерде өздөрүнүн мороженое саткан жанагы местный адамдар бар дейт да, ошолор экөөбүздү кубалап чыкпаса эле болду. Эми андан Кудай сактасын. Буга чейин сиз окуучулук кезиңизде, студент кезиңизде ким каржылап келди эле? Буга чейин ата энебиздин каржысы менен эле чоңойдук да. Андан кийин эми ырчылыкка киргенден кийин, ырчылык менен алек болгондон кийин өзүбүздү өзүбүз каржылап, ошо ата энебизди дагы каржылап жүрөбүз. Биз мороженое сатып атабыз. Сиз алейкум ассалам. Кандайсыңар жөжөлөр? Сиз мага жардам бересиз. Чоң рахмат дегиле чагы. Келиңиз. Канатасыңар байкем эди. Эде урдачы. Карайм кайра да койсуңбу? Бүгүн да сиздер алгачкы кардар болуп турасыздар. Ошо сиздердин колуңуздар мындай майлуу сүттүү болуп, биз Данияр мырза экөөбүздүн балмуздагыбызды ошо аягына чейин бүтөт го деп ойлоп атабыз да. Кудай буйруса. Агы бар экен, кызылы бар экен, сарысы бар экен. Шоколадный бар экен. Баарын аралаштырып салып атам. Уже экинчисин батыраак салдым, байкадыңызбы? Экинчисин батыраак салдым. Болду, чоң рахмат. Эми Данияр мырза, баасын айтып коюңуз бияка. Канча сомдон сатасыз бир балмуздакты? Баасы ар бир 200 эле деп эле. Тамаша. Негизги өзүнүн баасы эле 35тен экен, 35тен бул мороженое саткандардын ошондо. Ошондо канча сом аласыз? Биринчи кардар болуп 5 дачы чыгып болду. 5 дачыбы? Ошончо. Аябай берекелүү болуп кетти. Ашыкчасы менен бериңиздер бизге. 35 болгондо ошондо 30 сом. Сүрдөгөн мен математиканы дагы 21, 24, 25, эми 5 сом. 1, 2. Шылындабагыла. Жакшы барыңыздар. Татуу болсун да. Биздин балмуздактарыбыздын баары аралашып кетип атат окшойт да, Данияр мырза. Бираз ошондой ассорти болуп кетип атат. Бирок баары курсакка кирет го дейм баары. Иштен. Ооба. Мынакей, апакебизге. Келиңиз апа. Эттүү сала баштадыңыз. Бат-баттан. Жигиттерден сүрдөп айтам да. Кыздар келсе эле сүрдөп кетип атам чата. аралаштырып баарын. Башкача келсе болот да. Айтпа. Сүрөткө чалуу. Мороженое алсаңар сүрөткө доктор. Балмуздак алыңыздар, мороженое алыңыздар. Мороженое аласыздарбы? Өзүңүз да азыр ала алгансыздар го, Мороженое аласыңарбы? Өзүбүз жасап берели колубуз менен. Эс алып жүрөсүңөрбү? Мынакей азыр сулуу кыздарга гана Данияр мырза өзү сүрдөбөй жасап берет болду экен. Кыздарга келгенде эле сүрдөп калып атам, мороженое жасап атканда. Дам сон экен аябай. Жеп көрөсүз, эсил жакпаса кайра берсеңиз болот. Ошондо 70, 140.
175 сом болду. 25 сом беребиз. Жок, андан көбүрөөк болот го дейм. 35-35тен болду. Канчадан эле мороженобуз? 140. 35тен э. Эко 70, эко 70, 140. 150. Тура. 25 сом беребиз. Анан ачып беребиз да ошого. Сиздин абдан колуңуз жеңил окшойт. Биздин кардарларыбыз биринин артынан бири келип. Сүйүнүп атам мен ошо балмуздак батып өтүп атканына. Себеби башында коркотпадык беле, алабы экен, албайт бекен элдер. Бирок биз экөөбүз тең ушу математиканы жакшы үйрөнүп алышыбыз керек экен. Тура. Бул баягы мен ойлоп атам, бул баягы ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы бар го. Ошон үчүн бул балмуздак саткандарды да туура түшүнүшүбүз керек. Биз бат жасай албаганыма ошол себеп болуп атат го дейм да. Биринчи жолу сатып атканымчы. Буюрса биздин балмуздагыбыз аяктап баратат окшойт, э? Биз кечке чейин сатып бүтсөк деп пландадык элек, бирок андан эрте бүтөт окшойт. Күнүм жок, эрте болуп атат, аябай. Чындыгында аз эле калды, буюрса азыр. Барын сатам уже. Мен уже мындай уверенный боло баштадым өзүм. Саткан мага аябай кызык болуп атат. Берешендигиңизди дагы бир жолу далилдедиңиз. Сиздерге 30 сом. Азыр. Сиздерге канча неже? 1, 2. Рахмат. Эжекем азыр эле жептир мороженое. Бирок мен сатып атканым үчүн дагы жейси келип кеттир десем туура эмес болуп калат. Мен колман, мен колман. Рахмат эжеке. Кубанычта. Кубанычта. Бир сааттын ичинде мына Данияр мырза биздин дагы балмуздагыбыз түгөнүп калды. Ооба. Анан Чындыгында аябай кубанычтамын. Баягы күйөрмандар көп жолукту, Күйөрмандар жолукту, сүрөткө түштү. Кээ-биркилер Данияр сатып аттыр, сен колган жейли деп алган мекендештерге рахмат. Ыраазычылык баягы. Кыргыз элибиз ушундай кең элибиз да. Негизи анан аябай ыраазы болуп калдым. Анан мына мороженобузду буюрса балмуздакты бүттүк, сатып бүттүк. 1 сааттын ичинде сатып бүттүк. Кубанычтамын мен. Аябай сүйүнүп атам. Жакшы экен. Анан айтат эмеспи, бул сатуучулукту жакшы алып кетет экенсиз да. Өзүңүзгө кандай сезилди бул? Мен сатуучулук кандай десем, чындыгында азыр сиз айткандай, баягы жакшы өттү, мороженое тез кетти, анан жакшы эле сатат окшойм. Бир мисалы үчүн буга чейин сатуучу болсом деле тез өтөт окшойт товарларымды ойлоп калдым. Анан бир чети мындай да ой болду, баягы ырчы болгондан баягы Данияр сен колуңан алып коелу деп баягы мекендештер атайын передача тартылып атыптыр, алып коелу деген дагы бир туугандар болду окшойт. Мороженое саттык. Баягы ныктап эле берип аттык эми. Анан бирок эми түшкөн каражатка жараша билинет да бул жагы. 35 сомдон, арасында 50 сомдон да саттык, арасында 20 сомдон да сатып салдык. Бекер дагы берди. Анча-мынча чоң эжелерге, апаларга бекер дагы берип салдык. Эми келиңиз, бул жакты жабалы дагы түшкөн каражатты бул жакка алып чыгыңыз. Биргеликте мынакей санайлы эми. Ооба, бул жакта мынакей 1000 сом, 1200 сом, 1400 сом, 1550. Аябай ушу акчаны дагы бат санайт экенсиз. Мурда эле мороженое сатып иштеп жүргөн окшойсуз да, койсуң. Ооба, ошондой окшойсуз, Билинип калды, Билинип калды. Саткан эмесмин деп айттыңыз эле. Ооба, негизи баягы досторум дагы айтып калат да. Баягы Нурматтар дагы акча болсо, мен сен эле саначы, бизди жүдөтпөй депчи. Билем, баягы башынан эле акча санаганга мындай. Кандай десем, шыгым бар, көрүнүп калган ба, тойлордон алып берип элечи. Негизи баягы бул балмуздак сатканда дагы бир өзүнүн кыйынчылыктары болуш керек. Жана жогоруда айтып кеткендей, мен ошол келип сүрөткө түшүп, баягы ырчынын колунан алып коюлуу, анан ушундай программа тартып атышыптыр деп мен күйөрмандар мага мындай кандай десем, жардам максатында деле алып аткандар болду окшойт чындыгында. Анан негизи ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы болот. Балмуздак алгандардан дагы сүрөткө түшкөндөр көбүрөөк болду. Аны так эле эл деле көрдү окшойт. Себеби
балмуздак алып аткан адамдар сөзсүз сүрөткө түшүп атты. Андан сырткары балмуздак албай эле сүрөткө түшүп аткандар да болду. Анан бул кубанычтамын негизи. Бул баягы бул сүрөткө түшкөндөр инсандарга мен эч качан тажабайм. Себеби баягы чыгармачылыкты бизди баалап ушул Данияр менен сүрөткө түшөлү деп атайын келсе, мен эч качан жок дебейм. Себеби бул менин кичинекей кезимдеги бул мечтам болчу. Бул элдер менен сүрөткө түшсө, мен ушундай ырчы болсом, анан Данияр менен сүрөткө түшө алалы деп айтса, качан айтат экен деген мен бул кыялым, менин максатым болчу. Ошондуктан дайым айтам, концерттерде дагы айтам, баягы элдер келип мен менен сүрөткө түшкөндө эч качан тажабайм. Ошондо кайсыл жерден көрүп келсеңиздер дагы тажабайм чындыгында. Себеби мен бул кыялыма бир аздан болсо дагы жетип келатам. Бул программа мага жакты аябай. Кийинки келген ырчыларга дагы жакшы ийгиликтерди каалайм. Алар дагы башка кесипти аркалашын каалайм. Мисалы үчүн, менден кийинки айым болобу, мырза болобу, ким болсо дагы бир таксисттин ролун аткарса жакшы болот эле. Себеби баягы таксисттердин дагы өзүнүн бир кыйынчылык жумушу бар деп ойлойм. Баалашып, такси деп күлүшүн айландырып, эже такси керекпи, байке такси керекпи деп маршруткага чыгып аткандар дагы таксиге чыгып жүрчүдөй болушун каалайм. Кийинки конок такси болсун.